Junayd Baghdadi деген чоң имам мындай деп айтады. Ман фатаха ала нафсихи баба ниятин хасанатин фатахаллаху алейхи саб'ина бабан минат тауфиқ. Кимде-ким ушул жакшы бир ниет кылса дейт. Жакшы ниет кылдыңыз, иншалла ушул мечит курсам экен, медресе курсам экен, жетим жесирлерге жардам берсем экен, коштама жардам берсем, мечитке бир жай намаз салып койсом деп жолосо башка иш кылып, ушуна жакшы бир ниетти кылган болсоңуз дейт Алла Таала. Эмне кылат экен? Фатахаллаху алейхи саб'ина баба минат тауфиқ. Алла Таала 70 жакшылык ишти аткарууну сизге тауфигин берип коет дейт. Ошого мүмкүнчүлүк берет экен. Жакшы ниет кылсак, иншалла, бир жакшы ниетибиз үчүн Алла Таала бизге 70 жакшылык иштин аткарууга жардам берип мүмкүнчүлүк берет экен. Көрдүңүзбү? Бир ниетибиз ушунчалык ыкылас менен жакшы бир ниет кылып, ушул бир тууганыма мен жардам берсем, мусулман бир тууганыма жардам берсем деп катуу ниет кылсаңыз, Алла Таала сизге ошо бир ниет, бир жакшылык ишти аткаруу үчүн бир ниетиңиз үчүн 70 жакшылык ишти эшигин ачып коет дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Иннамал амал бин ният." Ар бир амалың ниетиңе жараша болот дейт. Бир жакшылык иш кылдыңызбы, ошол жакшылык ишиңиз себепкер болот, экинчи жакшылык ишке себепкер болот. Экинчи жакшылык ишиңиз үчүнчү жакшылык ишке себепкер болот. Кудай сактасын, бир жаман күнөө иш кылып койсок, ал жүрөккө түшөт дагы, ошол нерсе экинчи күнөөгө тартат. Экинчи күнөө үчүнчү күнөөгө тартат. Ошентип барып, кичинекей күнөөдөн адам баласы чоң күнөөлөрдү аткарып, арак ичип, зына кылып, башка чоң күнөөлөргө барып, аягы барып, капырлык менен түгөйт анан. Кудай сактасын. Ошондуктан ушундай жакшы ниеттин соошундай экен. Оман фатаха ала нафси баба ниятин сайyi'atin фатахаллаху алейхи саб'ина бабан минал хислан мин хайсу ла яш'ур. Эми кимде-ким бир жаман ниет кыла турган болсо, бир жаман ишке ниет кылган болсо дейт, содада алдайын дедиңиз, же башка кылайын деп Кудай сактасын, бир жаман ниет кылып койгон болсоңуз, Алла Таала ал адамга 70 жамандык ишти эшигин ачып коет дейт. Кордуктун эшигин ачып коет. Мин хайсу ла яш'ур, ал өзү дагы билбей калат. Кайсы жактан бул жамандык мага келип жатат? Кайсы жактан бул кырсыктар мага келип жатат? Эмне үчүн мен могу жаман иштен арыла албай калдым? Эмне үчүн мен могу күнөө ишти таштай албай калдым деп өзү дагы түшүнбөй калат дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз ушунчалык жакшы ниетте болушубуз керек.